Ana usulü senin cana alma jonda çelenen şunun üzerinde kantık darlayıyorsun. Yerine kılı gerek. Ana tamam yine bir soru almacına oldu. Bu şuturan alma jarlık ne oldu da ne dedi? Toplu yılanan. Onunla çeyini ortalık jarlık dedi. Yine var böyle. Joşo'dan dedi. Yine onun dedi. Böylemiz ki İran'ın jarlığı dedi. Anan tahmin de tabi şuru. Şu bakteriya nazuku nimeti? Yo biz jakta ошол Almurtqa. Anan janagı штамптарын бәрі жарылып жана кабыктар көтөрүлүп атты да ага биз жанагы немени колдондук азыр эсимде үшүн чыгып кетет да көктары менен тиги Акиташта неме бардозги жеткезди ада жардам бербей атат ошонун кандай бактериальный ожогу жана слива алмага капталып атпай азыр Алмурттан өтүп сливага капталып калды ошону айтып бер туура эле башынан баштап дедик боткону ишмаш анан ушуну 4 жол колдонсо айгатта бир сезон 4 жол ал жалдап чыгып атканда өзүнчө гүлдөп атканда өзүнчөсү бар анан жанагы эмелерди чачпаш керек да тиле басып кеткенде тайфунду чачканда ого көтөрүп ортуп атпайбы ал жанагы химкаттар ошо тайфун чачып колдонуп атасыңар да ошон үчүн айыкпай атат силер муну чогуп атасыңар бирок тиле басты кайра тайфун чачтыңар кайра эле ошентип туурабы ошондой болуп атат тайфун чачып атасыңар аларды колдонбош керек андан көрө арпаны ачтып туруп жана триходерма деп коет ар бир айыл чарба департаменттерде бар же болбосо аны өзүңөр эле салсаңар болот арпаны көгөртөсүңөр кадимгидей көгөртүп туруп ошону тун кайра сууга салсаңар ошол сууга чыгат анан ошону чыгарып алып туруп анан чачасыңар ошону аны жеген курт кумурска өзү өлөт да ал ошо арпанын тышынан арпанын көгөргөн да мына кыргызча айтканда өндүрүп де өндүрүп да өнөлекте көгөрөт го сууга салып туруп чыгарып коюш керек ошонун бул айыл чарбалары бүт жерде бар да эмне үйрөтпөй атат Arpanın arası öldürüp de ben başlarını maydayı tanım yalasam. жок Өндүрбөй көгөртүп көгөртүп туруп ошону өнбөш керек көгөртүш керек жылуу кармап ошону чачып турсаңар сууга салгандан кийин көгүп чыгат экен анан сууга чыгат анан жанагы ото чөптү эле алып туруп сууга салып коюп 15 күн ачытасыңар күндө бир мал аралаштырып аяка бир күлөк топурак саласыңар тооктун богун саласыңар анан жалбырак байлагандан баштап ошону чачасыңар да баягы ал эми погодага жараша температурага жараша аралаштырып турасыңар ошол жыт чыгат бир жумадан кийин анан ошол жыты күчтүү чыккан убакта анан чачасыңар да ошол убакта даяр болдум дегени да любой эле ото чөптү любой ото чөптү ошол тамыр менен салып ошо бочкага салып туруп солоп койсо болот ал даарчылыкта гана витаминдүү болот кадимки жалбырактар жапжашыл болуп чыгат химкатты вообще эле колдонбогула ошондон мына кайра эле ооругар кайра болот же болбосо буларды колдонгондо 4 жыл колдонгондо ашпырттар өзү эле айыгат ашпырт алмаларчы кадимгидей кабыгы сыйрылып чыгып жаңы кабык чыга баштайт кайра биз ушу ботко судан алдык да анан жана ооруган алмалардын кабыктарын тазалап турган актап алдык да аны ушу менен болдубу же дагы актайбызбы жок болду эми кеч күздө актасаңар бул тең күндө да сактайт жанагы сууктан сактайт бул өзүнчө пленка создавать этет ошол эмегечи суукту өткөрбөйт ал күзүндө актаганыңар курт кумурска да кирбейт жарылып да кетпейт алардын терisi да биздин теридей эле болот жарылып чоңойгон сайын кабыктар жарылып турат ошонун арасына курттар кирет дагы анан курт жей баштайт азыр биз дагы мен шубадык койдум актадык ошол менен жүзүндө жасайт жүзүндө чыгат ал боткосу ошондой чачма деп коебуз мына могу менен чачмасы бар да боткосу менен шубадык азыр боткосу чачмасы мындай тунук турбайбы жалбырак чыккандан кийин тунукту 10 литрге 10 литрге мындан 2 литр кошуп алып анан чача бересиңер да 10 күн сайын чачып турсаңар кайра жакшы болот кадимки сууга кошуп кадимки сууга күчтүүсү pH ошондо ошон үчүн ошол мен келген себеби баягы мен деле врач эмесмин же молдо эмесмин же дагы эмесмин дегенде анан мен ушул основной өсүмдүктөрдүн топурактан баштап тазалап ушул малыбызды дарылайлы деп келгем да ошо малыбыздан айтып атасың
Бұл жамыр ашқаннан кейін алдағы Ey bu жалбырак ачкан. ал эми азыр чыгып жана азыр жанагы Польшадан келген алмаларым бар эле сыртты жанагы кара көбө деп барат да ал жаңы башталышы уже карап көрсөң бүгүн көрсөң ага мен баштайын азыр кайсысы мына боткосу бул да. Мына могул боткосу. Азыр Азыр бүгүнкү чейинки, анан кийинки чачканы бүрдөп жалбырак чыгып баштагандай анан чачмасы. Аяğı kapkara olur. Жана гүлдөргө барысына кете турган ушул. Ağzı kapkara olursa onu su koşmayı tut çaşkılaş bir çür açalık kezdе son su koşmayı tut çaşsa son Адамдар ачат кой. mu çaşmasın hiç.